Bir жума мурда эле квартирантым пакистандыкты өпкөсүн үзөн уштадым эле. Өзөртө чапкан. Окуя мындай болду. Тиги Бишкектин центринде Золотой квадратында двухкомнатный менчик квартирам бар. Анан ошол жака квартиранттарды кыргызып койгом. Пакистандык студенттер. Эми эмне кыл дейсиңер эми? Тиги кыргыздар эле кыргызбекмин бирок. Өзүбүздүн кыргыздар андай сумманы чото төлөгүсү келбеди. Бир да звонок болгон жок мен баягы объявление илип койчу дачы. Мындан 3 жыл мурда. Жалаң ошол жанагы согуштан качкан орустар каптады менин объявлениеме. А Пакистан индустар жөн эле каптады. Андай чоң сумманы алар гана төлөй алат экен. Золотой квадратта кымбат этип турат да. Мисалы, мен 50 миңден берем айына, анан ошо Пакистан таралып кетти. Эми булардын кээде ушул мусулман экенине кээде аябай ушу таң алып кетем да. Шектенип кетем да кээдечи. Грязы болит деген бир укмуш. Мына буюрса булар 2 айдан кетет, каникулуна кетет жыл сайын ушу июлда. Теги эмеден бери үйдүн баарын бүт ремонт кылыш керек эми. Даже булар баскан, жалаң аяк баскан линолеумдон бери сыйртып салып, кайра жаңы линолеум салыш керек. Где-то ремонт кылып бир 3-4 миң, 5 миң доллар кетет го. Капитальный ремонт кылыш керек. Даже мебелден бери кылыш. Мен жыл сайын ырытам. Килем, силем булар басканды, башы эч калтырбайм, бүт талып ырытам көчөнүн өстү. Домкомдор айтат го, калып кайтпастыр. Анан баса айта кетмекчимин. Бул биздин арсыз кыздар, кыргыз кыздар. Эмнеси сүйөт булар бул пакистандыктардын? То есть ошо иностранцтардын, индустардын, башкадын, Кытай, Кореяден. Састы бир укмуш, састы. Жанына чылап тура албайсың. Көчөдөн кетип барган жанынан мен мурдум жабып өтөм постоянно. Састы бир шумдук. Анан кантип муну катыны болуп жылгап төшөгөндө жатып койнуна жатасыңар, кыргыздар ойлоп карачы. Жаман сасык булар. Эмне малекети бар экен билбейм. Канча жышын жууса да сасып турат. Меники ремонт менен бүтөт квартирам. Анан квартирам. Ошо мындай болду. Ошол тиги бир жума мурда жаңы эле бүт терезелердин баары чекчейтип башка канча 70-80 миң сомго пластик окно салдырып, анан эми кетейин деп турсам эле кухнянын калгасынын айнегисин калыптыр. Түшүп жатат жерде. Дуалга тагып коюп турат. Мен чакырдым беркен. Бери кел дедим. Пакистанга. Бул эмне десем? Моюнун арасы жок. Залдын терезесин ачып койгом, кухнянын терезесин ачып койгом, сквозняк колонан калган ары бери шамал катуу чайпадан сынып кетти. Мен это не волнует дедим. Төлө акча дедим азыр. Эмбанкка салып кой азыр. 5 миң сом десем. Төлөбүз жок. Керилип туруп, өзөртө муштадым иштен азыр. Иштен муштап туруп, кокодун алдым эле. Азыр бир төлөбөчү болсоң азыр милиция чакырып турабыз, тапшырып берем. По-свойски жазалайм десем. Мына булар жаман коркок болот. Көздөр алынып сразу. Сразу эмбанкыма 5 миң сом салды. Андыктан мен чоңмуштуктун себебинен, мына чоңмуштуктун себебинен буларды мен катуу кармайм, как местный кыргыз хозяин катары. Яна жанагы тиги кече түндө мушташ болуп турмакчы, мушташ. Булар действительно көп кеткен. Көп кеткени кандай эми баягы? Көпкөн ошол таза жүрчү, сасыбай жүрчү. Булар западло экен, үйдү жыйнашчы. Мен ошол үчүн эле үйдүн баары эме болуп кетти. Моундай калың, моундай грязь болот, моундай эметет. Үй жыйнаган булар запад болот. Ошол үчүн үйдүн баары моунча чаң басат. Bir жылдын ичинде. Моунча май басат. Грязь басат. Западло экен булар, мындай. Окуудан келет, жатат, туктайт, малекет жеп тамак жейт, 4 баш сасытып тамак жасап. Анан кетишет. Анан ошон үчүн айтып берем, булар мусулман экенине шейим бар деп. Анткени Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Тазалык исламдын жарымы деген, имандын жарымы деген. Жок дегенде мен ошол кайсысын айтып атпаймын буларгачы. А киши тазалык исламдын жарымы, кайта таза жүрсөң болот, деп уялып жер кайтты, кайра эле баягы. В общем, местный кыргыздар туура буларды ордуна койду, түндө көтөрүлүп. А мен болсо, как всегда, буларды мен баш көтөртпөйм. Кол алдындагы пакистандарды, индустарды, ошол иностранцтарды. Шунака.